Тарда болуп турганда бул жерде тегерек четте оңдоп түздөө иштери болгон жана 3 кичи балдарга кич аянттары. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мекенчил депутаттык тобу Москва районундагы жаңы курулуп пайдаланууга берилүү алдында турган бала бакча менен таанышты. Аталган райондун Александровка айылынын эли бала бакчага муктаж болуп келген. Биздин мамлекеттин болсо ушул алдыга жылуусу деп эсептесек болот. Илгери мына азыр. Ну, в советское время были садики, но их сейчас нет, приватизировали, наверное. Вот я считаю, как первый такой хороший садик. Очень приятно, конечно, рады нашим депутатам, что помогли, вот сделали. Мы очень рады, что в этом году открыли новый садик. Даже когда строили садик, вначале строили, моей дочке было 3 годика. А сейчас у дочки само 3 сына. И у меня, в общем, 8 внуков и 1 внучка, 9. Не знаю, и то не попали в этот садик. А сейчас, я думаю, что мои правнуки, наверное, попадут в эти садики. Үстүүдөгү жылдын март айында 100 орунду заманбап шарты менен бала бакча курулуп, жаңы жылга пайдаланууга берилүү алдында турат. Курулушу мамлекеттик бюджеттин эсебинен 81 миллион сомго курулду. Бұл мамлекет тарабынан 100 орынды, 81 миллион сомдық сметалық басы 100 орынды балабақчанын жақынғы күндерді ачуу жұмышты жиынтықтаудың алдында тұрабыз. Андан сырткары Петровка айылында бир дагы балабақча жок эле. 2017 жылдан бери иштөөсү токтоп калган бир интернат бар эле. Аны Акылбек Сомбековичтин жардамы тапшырмасы менен айыл өкмөттүн балансын алып, ал жерде дагы 160 орунду бала бакчаны буйруса жакынкы күндөрү жаңы жылга чейин ачуунун алдында турабыз. Ал эми бул маданият үйүнүн эскилиги эбак жетип, капиталдык ремонтко толук муктаж, ичи ным тартып, жаан-чачын учурунда шыбынан суу агат. Көчмө депутаттардын тобу аталган маданият үйүндө болуп, абалы менен таанышты. Отопление ошо 42 миллион болду. Бул Чүй облусундагы алыскы айылдардын бири Кепер Арык айылы. Бул мектеп 1928 жылы курулган. Мында 2 нөөмөт менен 130 окуучу билим алат. 5 кабинеттен турат, ошо 5 кабинетте 2 смена менен балдар окушат. Ага чейин мектеп бузулганга чейин 160тан ашык бала окучу, азыр бузулуп калганына байланыштуу, шарт жоктугуна байланыштуу азыр 130 окуучу окуйт. Айылдагы көп ата-энелер ошо башка мектептерге балдарын алып барып келип, эми шарты бар мектептерге алып барып атышат да. Буюрса мектеп салынып калса кайра алып келебиз деп атышат. Биздин мектеп 1928 жылы салынган. Ал эми жергиликтүү тургундар мектепке муктаж экенин айтып, депутаттарга тез арада мектеп куруп берүү өтүнүчү менен кайрылды. Балдарым бар ушу жерден окуп бүткөн, ушу 28 жылы салынган мектеп ушул убакка чейин чыдаган. Мындай мектеп эч жерде жок болуш керек. Бирок ушул бузулуп калгандан бери 2 жыл болду. 2 жылдан бери балдарыбыз корболуп эле жүрөт. 3 смена окуйт. Мына налевойго класс жок. Тияка которобуз, бияка которобуз. Балдарыбыз ыйлайт келбейбиз деп чындыгы. Анан жакшынакай мектеп куруп койсо, биздин деле балдарыбыз жакшынакай мектепке кирип, эл катары окуп, эл катары ушундай жакшылыктарга жетип дегендей, биз ушу Кыргыз элибизден, президентибизден суранар элек, ушу биздин мектебибизди быйылдан калтырбай, жакшынакай кылып салып берсе, батабызды берип, ушу жерден өнүп өсөлү деп, силерге дагы жакшылык каалар элек. Ушу суранарыбыз биздин мектебибиз быйыл салынса экен. Москва районундагы социалдык объектилер менен таанышкан мекенчил депутаттык тобу элдин арыз муун угуп, коюлган маселелерди тез арада чечип берүү убадасын беришти. Бүгүнкү эл менен жолугушуунун максаты элеттиктерден жакындан кабар алып, көйгөйлөрүн Жогорку Кеңештин трибунасында көтөрүп маселени чечүү. Жумуш бүтөт, анан кийин за каждый выполненный акт оплачивается. Другой предоплата деген алдын ала төлөп коюлат деген. Негизги максаты ушул эл менен жолугушуп, ушул элдин ичиндеги кандай көйгөйлөр бар, кандай сунуштар бар, ошолордун баардыгын тийиштүү жетекчилер менен талкуу кылып, ошолордун жеринде чечилбей аткан маселелерди угуу, аларга чара көрүү, жетишкендиктер болуп аткан болсо, кайсы жерде кемчиликтер болуп аткан болсо, ошол мамлекеттик деңгээлдеги аткаруу бийлигинин кылып аткан ишмердүүлүгүнө баа берүү.
Күндүн экинчи жарымында жергиликтүү тургундар маданият үйүндө тиешелүү маселелер суроо талаптары менен депутаттарга жана Чүй облусунун бийлик өкүлдөрүнө кайрылышты. Андан аркы жолугушуу суроо жооп иретинде уланды. Айгерим Дүйшөбаева, Жумабай Исманалиев, УТРК, Чүй.